бала ката кылып алганда тенелер оңдогондо балдар көзүнчө эмес дегенбиз же болбосо ата энелердин проблеманы чечүүдө, балдарды тарбиялоодо бириккен эрежеси болушу, бири бири менен кызматташышы, бири бирине жардам бериши, кайсысы балдарын тарбиялап атканда бир алсыздыктар болсо, ошону айтпастан жүрө бербей, бири биринен жардам сураш. Айыпты жашаса өлүм ашкере кылат дегендей. Бир балени көрсө унчукпай жүрө бербеш керек. Аял эркек бири бирине айтып коюш керек. Мына ошол жерге келип токтогонбуз. Ошондой эле атасы баласын же кызын тарбия берип, анча мынча бир нерсени айтып кала турган болсо, аял аралашып кетип, аны коргоп, же аялы баласын тарбиялап аткан кезде, же үйүнө кирип калган кезде ушуп калган болсо, анын ортосуна кире калып, апасын айыптап, ушулардын баардыгы туура эмес жол дегенбиз. Мисалы, энеси тарбиялап, туура эмес бир нерсени айтып аткан болсо, туура эмес экендигин, атасы болушуп, кой десе, эмне деп болот? Энеси зулум кылып аткан турбайбы? Меники туура экен деп бала түшүнүп алат. Анан бул учурда тарбия дагы туура эмес багытка кеткен болот. Энеси жөн эле ушул эреткен, же атасы жөн эле ушул эреткен деп. Ошон үчүн айтып атабыз да, мындай бириккен эреже болуш керек деген ошол. Биринин сөзүнө бири каршы келбесин деген сөз. Бири жакшынакай куруп келген, ушуну туура деп келген нерсени экинчиси туура эмеске чыгарбаш керек. Ошон үчүн биригип алыш керек. Жана ошондой эле кээ бир энелер баласынан өч алыш үчүн атасы аркылуу өч алат да. Переходный возраст деп коебу, же балдар мындай күчкө толуп эрезеге жетип калганда эненин сөзү өтпөй калат. Анан ошондо мен сени атаңа айтам, шашпа. Атаңа кабарлайм. Же болбосо ушундай жол менен өч алат. Бул дагы жаман терс таасир берет энеге. Бала менен эненин ортосунда мындай бир ажырым, алыстыкты пайда кылат. Атасын дагы ыңгайсыз абалга коет. Мисалы, айрымда кээ бир аталар чарчап келип, же кайсы бир абалда келсе, заматта ошо үйдөгү проблеманы айтып, мына балаң кейбетеси. Балаң ушундай, мындай тигиндей деп, анан атасы балким сыртта бирөө менен талаш тартышкан, же ичинде бир чарчоосу бар, келип эле тамагын ичпестен ачуусун балдардан чыгарган учурлар болот. Ошону да эне караш керек, байкаш керек. Ошол катаны кайтаруу жолун акырындык менен көзөмөлдөп, ошол проблеманы унутуп калбастан эске алып, бул оору да, мисалы, бир нерсени байкадыңыз, кемчилик, ошону акырын биринчи атасы менен кеңешип, ушундай болуп атат, бул жеринен мага башкарыш кыйын болуп атат, же ушундай кемчиликти байкадым, кантип өзгөртсөк. Курсагы тойгондо бир жакшы абалда өзүнчө отуруп айтыш керек. Азыр айтпайм, кандай кадамдарды кылабыз. Эгер ошо атасында да маалымат жок болсо, анда илим ээлерден сураш керек. Бизде ушундай проблема болуп атат, кантип чечсек болот депчи. Сиздин максат, биздин максат баягы уруп же ушуп, кыйкырып, бакырып, туура эмесин айтып коюш менен маселе өзгөрүп кетпейт да. Анан атаңа айтам, же апаңа айтам, же балаң жыргак эмес, кээ бирлер бири бирине айыптайт. Кызында бир ката болсо, мына сен апасысың да, сенде тарбия жок, бербепсиң деп апасын айыптайт, аялын. Анан баласына кетсе, аялы болсо күйөөсүн айыптайт, мына сенин балаң деп, ошентип эч кандай алыстасын баягы эле ортодогу ынтымак кадоо кетет. Уруш, жаңжал, алыстасын ызы чуу, эреже жоктугунан, экөөнүн ынтымакта жок экенин, ата эненин балдардын алдында да айбаты кетет. Айтор алыстасын дагы бал энесине бал элер куруло берет да. Ошон үчүн ата эне балдарды тарбиялоодо шериктеш болуш керек. Ушуну унутпайлы туугандар. Шериктеш болуу, бири-бирине тапшырып койбоо. Болду, эне үйдө отурат, эне тарбиялаш керек деп. Балдарың сени эле угат, болду, сага эле айтам. Же балдарын коркутуп, шашпа, мен сени мына айтам, анан сени же мындай кылат сага деп. Бүт ушул дагы терс таасир берет, алыстасын. Жана ошондой эле муну да айтып кеткенбиз, эне жашырып койбоо. Кээде аябай жакшы көрөт кызын же баласын, ким жаман көрөт. Анан баягы атасынан айтпай коет да. Мунун себебин да айтканбыз. Кээде өтө сүйүүсү, ырайымы, мээрими күчөп кетип, эч нерсе болбойт, эмне болсо ошолсун деп салат. Экинчи себеби атасына ишеними жок болуп калат. Көз жетпей калат. Буда мындай айткан, таяктан башка эч нерсеси жок. Сөгүнгөндөн башка эч нерсеси жок. Же мени кайра айыптайт деп аял чыгынбайт да, ошентип айтпай жүрө берет. Ошол оору же проблемасы чоңоет, алыстасын. Жана ошондой эле дагы бир балдарды кайтарууда, тарбиялоодо проблемалардын бири бул ата эне тараптан. Балдарда ката болот да. Туура эмес иштерди кылат, бейбаштык кылат. Анан ошону кайтарууда бирдей түстө, бирдей
өңдө бирдей сөз, баягы эле бир эле реакция боло берсе, бул акыры барып эмнеге алып барат? Баягы эле сөз, баягы эле ата энем реакциясы деп кийин кайтаруу сөздөр өтпөй калат. Көп ата энелер ушинтип жасат. Билбейм, эмне кыларым, айтарым айттым. Ушуп эле келатам, ушунун кулагына жетпеди, мээсине кирбеди, жүрөгү менен сезбеди, сөзүмдү укпады деген жалаптар көп. Проблема да кантип сөзүбүз өтөт. Бул ата эненин катасы бардык проблемаларга бирдей эле реакция кыла берүү. Бүт проблемалар бирдей эле даражада мамиле кылуу. Чоңуна деле кыйкыра берет, кичинекейине деле кыйкырат, орто кылса деле кыйкырат. Реакциясы бир да. Ушул туура эмес ушул мамиле. Ошол проблеманы ата эне билиш керек. Кантип билиш керек? Чоң проблема бар, орто проблема бар, анан кичинекейи бар. Чоңун дагы, ортосун дагы, кичинекейин балдар билиш керек. Ушунун бардыгын бир эле жол менен дарылайм дебеш керек да. Тамеки чегип келген баласы менен кийимин кир кылып келген бала тең реакция болобу? Тамеки чегип кирип келди баласы. Дагы бир баласы кийимин кир кылып мектептен кайтып келди. Кайсысы күчтүү? Тамеки чеккендики күчтүү да. Мисалы, кичинекей ката, чоң ката, орто ката. Ошон үчүн шариятта да чоң күнөөлөр бар, кичинекей күнөөлөр бар. Мисалы, кичинекей күнөөлөр истигфар менен эле кечирилет. Тоо кылбай эле астагфирулла ката кылып алдыңыз, Аллахтан кечирим сурай бересиз. Ал эми чоң күнөөлөргө ачык тоо керек, өкүнүү керек, бел байлаш керек бекен, мага кайтпаш керек. Бирөөнү зулум кылсаң андан барып кечирим сураш керек, акысы болсо кайтарыш керек. Ал чоң күнөөнүн өзүнүн шарттары бар. Кичинекей күнөө адамдын өзү менен кеткен, ал намаз менен, дараты менен, истигфар менен кечирилет. Ушуну шарият бөлүп койгон. Мына эгерде ата энеде үйдүндө балдары менен мамиле кылууда, каталарга реакция кылууда бардыгына бирдей мамиле кылса, натыйжасы эмне болот? Натыйжасы балдар коркпой калат, жазадан да сезбейт, жазаны сезбейт натыйжасы. Себеби ата энеси кичинекейге деле ура берет, чоңуна деле ура берет. Балдар билбей калат, кайсы чоң күнөө, кайсы кичине, кайсы коркмуштуу деп алымдар айтат го, эреже. Бир нерсени кеч кел бир жерден келип ура берсе, сезими өлүп калат да. Болду, ошого калыптанып калат, ошого ылайыкталып калат. Анын чечүү жолу эмне десе, реакцияны, мамилени каталарга баягы эле кыйкырык, баягы эле урушуу, баягы эле сөз. Бардыгына бирдей ачуу. Ошон үчүн ата эне балдарга сездире билиш керек. Балам, мына чоң күнөөлөр. Менде биздин үйдө эң чоң каталар мондайлар болот. Булар ортого кирет, булар кичинекейге кирет. Анан кичинекейге көз жума турган жери бар акырын. Кийин акырын барып көзөмөлдөп акырын иншалла кийинки эрежелерде бар бизде. Түз кайтаруу, жалпы сөз менен кайтаруу, кызыктыруу жол менен сыран айтып пайгамбар алейхиссалату вассалам сахабалардын өмүр баянын айтып ушу кемчиликтерди түз айтпастан жеке айтуу, жеке иштебейт. Ошондой методдор колдонуш керек акыры бар. Анан ката көрүлсө эле баса калып, агасын, инисин, эжеси, сиңдисин деле, тууганын көзүнчө деле, чоң апасы, чоң атасы деле отурат, тайнет айтасы деле келип калса, бир тууганын көзүнчө деле урушуп, кагып, силкип айта берсе, натыйжасы эч сезбейт. Болду, баягы эле акыры Аллах сактасын, алжыган ата нервный апанын сөздөрү деп коет. Болду. Ошого ата эне өзү себепкер болот, Аллах сактасын. Мына ушундай жазгандар көп, мындай балдарыбызда сезбейт деп. Андан кийинки дагы тарбияда проблемалар чечүү жолдорунун бири, ата эне тарбиядагы мындай бир көзгө басар чоң негизги нерсенин бири жумшактык деген нерсени ата энеден балдар сезе билиш керек. Менин ата энем мага жакшылык гана каалайт, мага жумшактык менен мамиле кылат, негизинен мага ырайым менен мамиле кылат, менин оңолушумду гана каалайт деген сезим балдарда аябай жакшы орнош керек. Кээ бир учурда Аллах сактасын, ата эне ачуу калтырып калганда ушундай сөз, заар сөздөрдү сүйлөйт же катуу мамиле кылат. Аны көргөн бала, кыз ойлойт да, мени жаман көрөт окшойт булар депчи. Ушунчалык мен буларга жакпайт окшойм деген сезимге чейин барып шайтан иштейт, Аллах сактасын. Жаман ойлорду өрүп, жана кээ бирөө суицид болуп 15, 16, 17 жашта өлүп кетип аткандар, ыза болуп асынып калгандар, үйүнөн качып жок болуп кеткендер таппай башка жака. Же ата энеси менен мамиле такыр өчүп, кээ бирлер үйү турса башка бирөөнүн үйүндө жашап жүргөндөр бар. Студент кезинде эмеден эмес, ал ошол мамилесинен, корстугунан, оройлугунан, заар сөзүнөн ошол ата энеге болгон мындай бир немеси өчүп калган да, сезимдери. Эмнеге? Себеби анын тарбиядагы негизги инструменти корстук, оройлук болгон, кагып силкүү болгон. Эгер ушул нерсе мындай чоңураак балдарга корстук, оройлук деген
грубость атене катуулук мамиле көпкө ойноп калса, негизинен нерсе ушул таасири чоң болуп калса балдарга тарбияда ушуну көбүрөөк колдоно турган болсо, бул проблема, Аллах сактасын. Имран сүрөсүнүн 159-аятында Аллах Таала пайгамбарга карап айтып атат. Ушул аятты дайыма эстеп жүрөйлү. Субханалла, кээде окуган сайын мен таң калам. Ушул пайгамбарга айтып атат. Пайгамбар оройлук кылса деле, ушса деле жарашмак. Ал бизге караганда, өзүбүздүн жаныбызга караганда пайгамбар алейхиссалату вассалам күйүмдүү. Ошол сахабаларга болсо периштелерди көргөн, пайгамбарды көргөн, ошончо муъжизаларды көргөн, ошол доордо жашап туруп Аллах Таалам айтып атат: "Эй Мухаммад, эгерде сен аларга жумшак, райымың төгүп, жакшы мамиле кылбаганыңда, же орой болуп калганыңда, аларга орой мамиле кылганыңда, катуу жүрөк менен мамиле кылганыңда, алар сенен качып кетмек, айланаңдан таппай калмаксың" деп атат. Ошон үчүн сен аларды кечире билгин, аларга кечирим сурагын, керек болсо иштериңде кеңешкин деген. Аятты алымдар угуп, субханалла, силер ата эне бар, пайгамбардан дагы мээримдүү боло албайт. Пайгамбардан дагы өтүп кете албайт да мамиледе. Мындай айтканда, сахабалар пайгамбарды кандай жакшы көргөн. Биз балдар ата энени жакшы көргөндөрдөн катуу сүйгөн да, белгилүү бул. Но ошондой болуп, бир аз катуураак кылса, алар качып кете турган болсо, ал эми биз ата эне болуп балдарыбызга катуу кыла берсек, мен белимен чыккан бала, курсагыман чыккан бала бул каяка бармак эле дебеш керек. Качып кетет. Качып кеткен ошол баягы денеси менен кетип калбайт, жүрөгү менен кетип калат. Көзү менен кетет, сени көрбөйт. Кулагы менен кетет, сени укпайт. Сезим менен кетет, сени сезбейт. Болду, ушул да качканы. Сенин сөзүңдүн таасири бербейт. Сенде айбат деген калбайт деген сөз. Болду, ушул. Денеси менен өмүр бою жанында жашаса да, Аллах сактасын, таасириң жок сенин. Денең бар, бирок чындыгында жоксуң ада. Ал башка жакта жашап атат. Ошон үчүн ата эне эгерде оңолсун балдарым, жакшылыкта болсун десе, жумшактыкты туу тутуш керек ата эне. Балдар сезе билиш керек. Ата энем жумшак. Кээде ушуп койсоңуз деле билет сиздин жумшагыңызды, жүрөгүңүздө жакшылык каалаганыңызды билет. Ошол нерсени сезе билиш керек. Бирок ошондой болсо деле пайгамбар алейхиссалату вассалам толук жумшакты кыла албастан болгон. Катуулук жери бар, катуулук кыла турган жери болгон. Керек болсо жазалаган, белгилүү түрмөгө түшө турган, колун кесиле турган, керек болсо жандай кээ бир сахабалар менен туура эмес мамилелерди шариаттагы эреже менен күйөөсү болуп зына кылган, же аялы болуп туруп зына кылгандарды ташпаранга алынгандар болгон. Бирок ошонун өзүндө, жазанын үстүндө деле жумшактыкты сезген да, жумшактык мамиле кылган. Кээде биз жазалайм деп төм эле ызырланып, нервтенип, контролдо албай, оозубузга ээ боло албай, муундарыбыз калчылдап, баланы жеп кое тургандай кылып мамиле кылса, бул жок жумшактык бул жерде. Бул коркот өзүндө эмес бул. Болду, ортодо мамиле кетет аласыз. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ташпаранга алып атса да, кээ бир адамдар Аллахтын наалаты болсун, кандай жаман адам дегенде, пайгамбар алейхиссалату вассалам тыйган да, сүйлөбө сен мындай сөздү. Жаза берип атса да, билесиңби, бул Аллахты жана Аллахтын элчисин жакшы көрөт. Ушу жакшы көргөн үчүн келип, иман менен келип катасын айтып атат, мойнуна алып атат. Эгерде мунун тообосун азыр ушу Мадинадагы бөлө турган болсо, ошого чейин жетмек деген да. Мадинадагы ушу 70 адамга чейин ушунчалык тообосу чынчыл дегенди билдирет. Ушунчалык көкүрө кенен Кудайга өзүм мойнуна алып келди деп. Ошон үчүн силер бир тууганыңарды бузулуп кетишине шайтанга жардам бербегиле дейт. Кээде ата эне өзү жардам берет балдарга. Өлүп калышына, Аллах сактасын, жанатип суицид болгондор, качып кетишине, же шайтанга дос болуп кетишине, же жаман адамдарга барып сырын айтып, кеп кеңеш алып, анан алардын бузуку багыттарын алып, ата энеден алыстап кетишке ата эне өзү жардам берет. Кантип жардам берет? Жанагы жогоруда айткан сөздөрүбүз менен. Айттык го, катуулук, оройлук, корстук, зар сөз ата эненин негизги тарбиядагы үстөмдүк кылган, көзгө басар инструменти оройлук болуп калгандыгында. Будан жакшы сөз укпайм, эмне дейт? Керек болсо ката кылып туура эмес жүрсө да айта албайт ата энесине. Сен ишенич жок болду. Эмне жакшы сөз укмак менен будан? Малсың, өкмөйсүң, жиндисиң, ушуга мээң жетпедиби? Болду, белгилүү сөздөр баарын жаттап алган. Билет, ушул эле сөз чыгат деп, эмне кылам айтканда? Деп кээде оорусун деле, кайгысын деле, бир жашоодо чече албаган проблемасын деле айта албай жүрө берет. Ошого жанагы нерселердин себеп болот. Ошон үчүн жумшактык боюнча көп аяттар, хадистер, асарлар. Тауба сүрөсүнүн 128-жылы бул пайгамбар силерден чыкты элчи. Силерге оор болгондой эле буга деле оор.
болгону силерге ырайымдуу, мээримдүү, силердин жакшы жолго түшүшүңөргө аябай умтулат бул адам деп пайгамбар алейхиссалату вассаламды Алла таала мактап бизге баяндап атат. Булар силерди тек гана жакшы жолго түшүшүңөргө умтулуп атат. Силерге ырайым, мээрим төгүп атат. Үстөмдүк кылайын деген жери жок силерге. Ата эне да ошону түшүндүрүш керек балдаргачы. Тек гана баягы башкарып берет, наказать ете берет, кагып силкей берет деп андай нерсе болуп калбаш керек. Анан ушундай сөздөр бар. Өлтүрүп салам, өпкөңдү узам, каныңды ичем. Мен деген ушундай сени көзүңдү тазалайм. Анан энелер болсо өлүп кал, жерге кир. Мен сени өч алам. Ушинтип отуруп балдардын сезими өлөт. Жумшактык жоголот, кор сөздөр ушинтип барып отуруп кетет. Анан ушул катуулуктан кийин келип дагы бир маселе. Кээ бирлерде тарбияда уруудан башка эч нерсеси жок. Балага дагы сезим өлөт. Ата энем менин жакшылыгымды көрбөйт экен, менин пайдам үчүн аракет кылбайт экен, ырайым төкпөйт экен, өч алып берет экен, мындай деп бүт шайтан ой берип, бала менен жоголобу, анан келип тилини бүткөнсүп, оор нерсени колдонсо, эмне десем мен баятат булар. Анан алымдар айтат: "Уруу менен эмнени каалап атасың? Сизди сөзүңүздү угуп, жаман нерсесин тыйылышты каалап атасыз да. Ошонун жолдору бар башка. Мисалы, балдар жакшы көргөн нерсени тыйып коюу. Балдар эмне менен ансыз жашай албайт? Ошол нерсени наказать этип тыюу баягы. Балдар жакшы көргөн нерсени берип кызыктыруу. Мына мондай кылып жүрсөң бир жума бою, же мону кыла турган болсоң мен сени ушул жакка алып барып келем. Же мону мына ушуну жакшы көрөсүң, ушуну кылып берем. Эне болсо кайсы тамак ошону жасап берсин. Ата дагы бир атадан билген кызыккан нерселер бар да балдар. Ошолорду вада берип жасап берсин. Алар кызыккан нерселерди жасап берүү. Модон тыйылсаң, же мындай кылып окусаң, мындай кылып жүрсөң деп шарт кылып деле айтып кызыктыра берүү. Же болбосо наказать этемиз деңиз, ал жакшы көргөн нерселерди алып коюу. Ноутбук, телефон, планшет. Мисалы, күнүнө 2 сааттан берип аткан болсо 1 саат берип коюу. Күнүнө 1 саат берип аткан болсо 2 күн бербей коюу. Эмнеге? Сен мына ушундай катаны кылып атасың. Мен дагы сага мына мондай кылам депчи. Ошолорду көргөзсө билет. Мен сага балам жакшылык каалап атам. Сен оңолушуңду каалап атам деп сөзүн эскертип, ошон үчүн мен сага 3 күн тыюу салам. Билет, бала сезет. Алла таалам айткандай, эгер силердин жүрөгүңөрдө оңолуу боло турган болсо, ниетиңерде оңолуу болсо, Алла таалам оңдойт силерди. Ошондой эле ошол нерсе бала сезет. Эне мен оңолушумду каалап атат. Ошон үчүн ушундай наказаниялар берип атат деп. Ал эми жанагындай кылып акылдан айнып, оозунан заар сөздөр чыгып кечкери ушундай кылып турган болсо, анда жанагы Алла сактасын. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдар айрым жолдор, мисалы, ушул нерсени сахабалар деле кызыктырган. Ушундай нерселерди айткан. Мисалы, бир душманды кимде ким ушунун көзүн тазалап жок кыла турган болсо, ага мындай деген. Пайгамбар алейхиссалату вассалам сыйлыктарын эскерткен. Ошондой эле жана жихадта олжону айткан. Дагы бир адам намазында болсо мактаган, эгерде кандай жакшы адам түнкү намазын окуйт, кызыктырган. Түнкү намаздын тахажжуд намазынын артыкчылыгын айтып, ал адам ошону укканда эч убакта таштаган эмес. Көп аябай мындай окуялар, хадистер. Ушунун баары адамдын табиятына жага турган нерсе да. Анан кечкелде уруу, ууршуу, кагуу, силки боло бере турган болсо, тескеринен кетет. Ал эми уруу деген негизги нерсе боло албаш керек. Бул жанагы такыр башка нерсе жардам бербей калганда ура турган жери бар. Бирок ал негиз боло албаш керек. Ката кетсе эле ура калуу, ката кетсе эле ура калуу, же ката кетсе эле заар сөз сүйлөй калуу. Ушул тарбиядагы негизги инструмент болуп калбаш керек. Ушуну жакшы түшүнүш керек. Өзүбүздү дайыма мээбизге куюп, өзүбүздү оңдогонго, токтоолукка ушул нерсени түшүнүш керек. Ал эми урууда мындай бир шарттары бар. Кайсылыр кандай кылып уруш керек? Биринчиден, ошол уруу негиз боло албаш керек. Экинчиси, жумшактык этап менен, акырындык менен кетүү. Кандай десем, жумшактыктан катуулукка кетүү. Ошондой этап менен. Катуу эң чоң немеге өтө албаш керек да. Бул да тиге окшоп кетет. Наказаниянын жолдору бар. Мисалы, сүйлөшпөй коюу. Эгер сиз жакшы сүйлөшүп жүргөн болсоңуз, сизден сүйлөшпөй койду, билет. Бул дагы бир наказаниянын бири. Биз бул нерсени неге айтып атабыз? Урууну негиз инструмент кылып алба десе, башка жолдору кандай деп сурайт да ата энелер. Мына ошонун жолдорунун бири сүйлөшпөй коюу. Айрыкча жакшы сүйлөшүп жүргөн болсоңуз, бир катасын өзгөртпөй аткан болсо, сүйлөшпөй коюу. Жооп бербей коюу. Эмнеге? Билет, ата энем, мен ушундай ката кылып аттырмын. Ушуну туура эмес кылып аттырмын. Экинчиси, мисалы, кол алып учурашып, же дайыма бетиңизди өп, бир адат бар да ата эне менен балдардын ортосунда. Бетиңизди өптүрбөй коюу. Кол алса учурашпай коюу. Эмнеге? Муну менен да бала сезет. Чё-то не то үйдө. Бир нерсе болуп атат. Мен ата энем ушундай наразы болгондо ушинтип учурашпай койчу эле, же сүйлөшпөй койчу эле, же жооп бербей коет деп бала билет ушуну. Же ага карабай коюу. Кадимки пайгамбар алейхиссалату вассаламда кээ бир ката кылган сахабаларга учурашпай, карабай койгондой эле.
Мына ушундай методдорду да колдонсо аябай балага оор болот. Бирок кандай балдар оор болот десе, тенеси менен баласынын ортосунда мамилеси жакшы болуп жүргөндөргө да. Анан дайым эле оозунан жаман сөз чыгып, ата энесинен качып жүргөн, жанына отургузу келбеген балдар болсо, бул методдорду колдонсо жыргайт алар кайра. Түшүнүңүздөрбү? Ата эне менен баланын ортосунда мамиле жакшы болуп жүргөндөргө могу методду колдонсо бул оор тиет. Сүйлөшүп жүргөн сүйлөшпөй койсо, учурашпай койсо, ага карабай койсо, бетин өптүрбөй койсо, ата эне колун албай койсо, учурашып, алар карабай койсо, мына ушундай бул дагы аябай оор тиет. Айрыкча жакын жүргөн адамдарга. Билесиздер, жакын адам жүргөн адам эле бир күн сүйлөбөй койду, учурашпай койду, жазбай койду, жооп бербей кандай оор, эмне болду дейсиң? Ал адамдан жакшылыкты гана көрүп жүргөн адам болсо. Ал эми күндө уруш жаңжал, кыйкырык, бакырык, ата энесинен тек гана катуулукту жүрүп эле бир күнү учурашпай койсо, сүйлөшпөй койсо, сага эчтеке дебей койсо, ал адам сүйүнөт. Альхамдулилля ушул адамдан кутулганыма деп. Көрдүңүздөр кандай? Эгерде алдыңкы жанагы методдорду туура мамиле башынан ката кете турган болсо, кээ бир проблемалар чечүү үчүн могу кадамдар да жардам бербей калат да. Ошон үчүн айтып атабыз да, мамиле кылууда негизги жумшактык, жакындык, ырайымдөгүү, мээримдөгүү аларга ушул нерсе болуш керек. Душмандык, корстук, оройлук болуп калбаш керек. Антпесе жардам бербей калат. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ва саллаллаху тааала аля хайрил халқихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.